Спасибо большое вам всем. Allah razı olsun. Allah. Спасибо, Allah. Allah. Потом. Да. За Allah. Не болейте. Не болейте. Ну, если что, Это позвоните. мусульманская обязанность. Мы все должны помочь друг другу. Кто нас, это не... Да, я нету, да. Я сам думал. 20 000 сом алам деп ойлодуңуз беле? Жок, негизи күткөн эмесмин. Продуктан эле жардам берет. Продуктадан жардам берет экен. Рахмат Алтын Нар зекет фондуна ушинтип. Атайын сиз издеп, апа, Алтыннар зекет фондуна келдик. Алтыннар зекет фондунун жетекчиси, директору Хабиб байке. Ошондой эле келечек имамдын, мечиттин имамы Талгат мырза. Анан жалпы ушу Алтыннар зекет фондунун кызматкерлери, ошондой эле Пирамида телеканалы, ошондой YouTube сайттарын бардыгы кандай келди. Анан мынакей Хабиб байкенин өзүнүн атынан сизге 15 000 сом зекет. 15 000 сом мен зекат фарзы. Алла ашам лабепе. Allah'a şükür, elhamdülillah teşekkür. Allah'a akşam. Vakılı ömürlü olmadan көп жашағанға ушинтип бизге окшогон инвалидтерге жардам бергениңерге чоң рахмат. Allah razı olsun. Урматтуу достор, assalamu алейкум. Дагы бир жолу. Биз кайрадан Алтыннар зекет фонду менен биргеликте бүгүн ушундай жардам берүү чарасын улантып жүргөнбүз. Азыр бул жакта жашаган дагы 8 баласы менен үй бүлө бар. Азыр бул жакта дагы кандай жашоо шартында жашайт, аны баары тең чогуу көрөлү. Биз Алтыннар зекет фонду менен дагы ушундай кайрымдуу иштерди жүргүзүп келебиз. Somu dolarım. Bu 15 000 som benim zekat, benim farzı. Farzı sizler cümleyle. Dollar dediniz mi? Dolarca somu dolarım. Allah razı olsun, Allah akşam. Biz эми сизге окшогон бул жакта дагы муктаж үй бүлөлөр көп байке. Allah razı olsun, Allah berkesin versin. Анан бул жакта деген ошо Алтыннар зекет фондунун жетекчиси директору Хабиб мырза. Ошондой эле келечек баягы райондогу мечиттин имамы Талгат мырза. Ошондой эле жалпы Алтыннар зекет фондунун мүчөлөрү менен ушул жакта дайыма кайрымдуулук иштерди уюштуруп келебиз да. Анын арасында биз доллар бере албайбыз. Силерден башка көп үй бүлө бар. Allah razı olsun керек. 15 000 som болса дагы. Неге болса дагы zekаттагы Биз атайын телеканалдарга, сайттарга чыгарабыз. Öyle Allah berekesin versin, işine görsün. Bari berekesin Allah, bari hidayet versin, bari turucu olsun, İslam dinine kuçuvat versin. Rabbena atina fid dunya hasanatan ve qina azaban. Она сам кто вы? Уйгур. Уйгур? Сколько лет ей? Ей 38. Я тоже сейчас на лечение ходил на УЗИ. Вы тоже болеете? Да, сейчас я ходил. Дети? Дети, ну, все болеют, так лечат. Все болеют? 0. Бүгін ошентип үчүнчү үйгө келдик, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор. Бул жакта дагы үчүнчү ушундай муктаж болгон үй бүлөдө көп балалуу
ушундай Батирде квартирада жашайт. Дагы ушундай эле Алтыннар зекет фондунун атынан дагы бир 15 000 сом акчалай жардам зекет. Bu 15 bin benim zekat farzı sizga berip koyaylar. Bu Allah akşam burası bizim cetiz apkiller. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu duakları oldu. Elhamdülillah Rabbil alemin ve akibeti lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve Allah razı olsun. Belki biz siz gibi etsin inşallah Allah şifa etsin. Daim zaman tinç olsun. Amin amin. Elhamdülillah. Andan keyinki daha bala 8 yaşta. Benim kızım kız 6 yaşta, anan kayra 3 yaşta, 2 yaşta anan bu canlı türüdü. 2 yaşta. Ошондо канча балаңыз бар болот? 1 aylık, 1 aydaş bölük 25 gün oldu. 6 balam var. 6 балаңыз бар, Улуусу 9'da, кичүүсү 1 aylık. Kim bu balağınız var? Екі балам окуйт, калгандары. Балдарыңыз жакшылай, денсаулыктары жакшылай. Квартирада ким көп балалуу дейт. Хорошо. Только үй жок. Бул жак Хабибулла деген ушул Урумчудан келген мусулман биздин мырза, ушул атайын өзүнүн зекетинен ада тарап жүрөт да. Азыр Алтынар деген фонд бар, ошол фонддун атынан сизге 20 000 сом зекет берип атабыз. Bagı 5 farz bolğon ошонун бирин парзын. Bu zekat, benim zekat farzı. Ben size vereyim. Farzı mı? Farzı. Bilem bu alan akşam. Bizim burası cetiz geldi bu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Күттүңүз беле? Жок, күткөнмөсүн. Тарынбайсызбы? Жок, тарынбайм. Allah razı olsun. Şu bergen zeketиңиздер 2 дүйнө көбөйтүп берсин Аллах. Allah razı olsun. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу жалпы достор, Алтындар зекет фонду дагы да болсо ушунун зекет берүүсүн улантып келатат. Бул жакта фонддун жетекчиси Хабиб байке, ошондой эле келечек мечитинин имамы Талгат байке. Экөөлөп бирге уюштуруп ушул күндү баарыңыздар тең көбүңүздөр күбө болуп жүрөсүздөр. Ушундай канча деген муктаж элдерге жардам берип жүрөт. Ошондуктан азыр мен суроо салгым келип атат. Дагы кайсыл жактан баштап, анан дагы кайсыл жакка чейин барабыз? Бисмилlah, алхамдулилlah, салату вассаламу аля расулилlah. Биз азыр ошо Нижний Аларча Старый Талдык жактан бир 3 үй-бүлөгө жардам берип келатабыз. Азыр мына Кудай берген базар жагында жүрөбүз. Эми мындан нары Алато жаңы конуш жакка барабыз. Ошон бүгүн кечке ушу канча муктаж болсо, жетсе ошончо таратабыз буюрса. Хабиб байке, бүгүн ошо атайын муктаждыктарга берейин деп дагы канча миң сом алып чыктыңыз, айтыңызчы. Канча миң сом алдыңбы? Жок, канча миң сом бересиз дагы? Bu bugün hazır жазганы канча 15 адам канча адам барды. Bu барды 5 кere барды 5 kere bugün. Барды 5 kere булага. Биз азыр ясы муктажлар чалганы бизге айткан точно муктаж болсо биз обязательно бары берели. Биз азыр закат фонд ачылды, азыр биз немесе фонд деген специально ушу закатка жетиш керек адам үйдө. Жакшы болсо. Алла разы болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, кимде ким муктаж болсо, ушул инсандарга Алтындар зекет фонду деп кайрылсаңыздар, анан биз сиздерди жөнүндө изилдеп толуктап чыгып туруп, анан сиздерге барып ошо зекет жеткиргенге аракет кылабыз.
Андан тышкары ошо Алтындар зекет фонду ушу чогуу уюштуруп аткан фондко кошулуп, сиздер дагы ушундай муктаж үй бүлөлөргө жардам берем десеңиздер, келип ушу Алтындар зекет фондуна кошулуп, сиздер дагы жардамыңыздарды берип жеткирип алсаңыздар болот экен. Андыктан экрандын астында биздин телефон номерлери жазылып турат, бизге чалсаңыздар болот. Ооба, муктажлар бизге чалыш керек. Дагы ким закат берген адам дагы чалса болот. Биздин закат фондундагы дагы алыш керек, дагы бериш керек. Муктаж адамдардын баарына. Муктаж дагы бизге чалайлы, ким закат берсе дагы бизге чалайлы. Бу номер барбы? Фонддун номери. Азыр бул фонддо сиз эме жетектейсиз көрсө, ошол баягы башка фонддор келип кошулса, ошонун баардыгын тең кайра сиз жеткирип бересиз. Ооба. Биз атайын ошол фондду түзүп атабыз. Муктаж адамдар аябай көп. Ошо муктаж адамдар бизге кайрылса болот, аябай муктаж болсо, андан сырткары ошо колунда бар адамдар дагы зекет берем десе бизге кайрылса, биз ушундай бир отчет берип, кагаз түрүндө, видео түрүндө биз ошо жеткизип отчеттун толук беребиз да. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор, ушундай. Эгерде жардам берем десеңиздер, бизге кайрыла бериңиздер. Дагы бир жолу экрандын астында телефон номерлери жазылып турат. Assalamu alaikum, дагы бир жолу урматтуу көрүүчүлөр. Биз кайрадан ошол Алтындар зекет фонду менен улантып келатабыз кайрымдуулук иштерди. Жана айткандай, Ала тоо 3кө келдик. Ошондо биз 3-чү районду кыдырып келдик. Бул жакта дагы Мээрим айым 4 баласы менен ушундай батирде, ушундай үйдө жашайт экен. Анан Мээрим айымга дагы ушундай болгон жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Бүгүн оройт. Канча 4 балаңыз бар? Канча кыз, канча эркек? 2 эркек, 2 кыз бар. 2 эркек, 2 кыз. Өзүңүзчү? Өзүм Не иштейсиздер? балдар менен үйдөн 5 жаштагы. Канча балаңыз бар? 4 балам бар дедиңиз. Двор? Кайерде? Домдо иштейт да. Көчөрүшүп беришти экен үйгө. Булар иштебейт экен. Улуу балаңыз канча теже? 9-класс. 9 класс. Кичүүңүзчү? 5,5 жаш. Анда атайын ушул тиги биз шаардын аркы башынан Алтындар зекет фонду менен бирге ошол сиздерди издеп келдик. Сиздерди табыш бизге оңой болгон жок чындыгында. Бул жака келиш мынакей Хабиб мырза, ушул фонддун жетекчиси, директору ушул келди. Ошондой эле келечек мечиттин имамы Талгат мырза. Өкө ар дайым ушундай зекет берүү уюштуруп жүрүшөт. Зекетинен берип атат, сизге 20 000 сом жардам берет. Бул менин закат, менин парзы. Бул алан акшам биздин burada жетип келди силарга. Алла разы болсун. Эми 20 000 сом алам деп ойлодуңуз беле өзүңүз деле? Мындай болгон эмес, эч кимден келген эмес. Эч ким мындай жардам берген эмес сиздерге. Эми мындай Аллага ишениш керек. Бу Алла берген акшам. Биз азыр Аллага ишениш керек. Бул иман намаз окуш керек. Бу бар неме кыйынчылык болсо Алланы сүйлөй. Алла берей. Оорубаңыздар. Жакшы туруң. Bu menin zekat, bu farzı. Farzı bu alan akşam. Bu
Alan akşam bu. Tarzı aslında bereyle. Bu burası bizim apkeldi berinin. Bu alan akşam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Бул жерден операция болуп, ичинен жанагындай трубка салынып, гастростома коюлган. Азыр 4 жыл болду ошо курсагынан тамактанат да. Келечек мечиттин имамы Талгат Мырза өлкөнүн ушундай демилге уюштурган демилгеси менен атайын ушундай муктаж адамдарга кайрымдуулук иш жасап келебиз. Анан бул жакта сиздердин балаңыздар, кызыңыздар ооруп аткандыгына байланыштуу ушу атайын жалдын астына больницага келдик. Бирок бул жактан баарыбыз тең тапырап, больницанын ичине киргенге да болбойт. Себеп дегенде балаңыз кичине ооруп жаткандыгына байланыштуу. Сизге ушул Алтынар Кайып мырзанын атынан зекетинен 35 000 сом. Ben zekat farzı size bir koyuyla bu alan akşam bu. Sıla ne derse sıla var Müslüman iman var Allah'a işiş gerek Allah barga kursaydı. Allah razı olsun. 35 000 сом. 35 000 сом. Алтындар Арзекет фондуна чоң рахмат. Ошо биздин бир жаткан 6 ай 1 жылда 2 жолу лечение жатабыз. Бир жатканыбыз эле 20 000ден кем кетпейт лечениябызга. Анан Турция мамлекетине деле апарып ушундай операция кылдырайын десем, Мизрав менен барганда квота аркылуу бекер дегенде Мизравга 1 жыл чулкап барсам, ал жака баргандан кийин $20 000 деп койду да. Анан ошентип кылдыра албай 90 000ге өзүм банкрот болуп кайра кызым менен келдим. Анан бул жерде неврология отделениясында постоянно бир жылда 2 жолу дайыма жатып лечение постоянно алабыз. Төрөлгөндөн бери алабыз. Сиздерге чоң рахмат. Алла разы болсун. Кандай болса бары оор болса немес болса дагы Аллага ишенде Алла барга биздин нет жаш бар бул иман болуш керек. Бул Аллага ишениш керек. Бар Алла бар. Ne muhtaçlığınız var Ece? Muhtаждыгым ушул, үйүм жок. Баламга эч кандай пособие албайм. Күйөө жок. Эми болуп атат, операция муктаж. Негизи башынан эле төрөлгөндө эле кылыш керек болчу, уже чоң ой. Не болгон азыр кайда операция? Не операция? Мужской жагынан операция. Мен өзүм жалгыз Жалгыз бул бала да. Квартирадан эле тамак ашып ашпай калат. Даже жетпей деле калат. Сиз бул жака 5 000 сом төлөйсүзбү? Бул кичинекей комнатага кымбатыраак эмеспи, балким арзанырактары. Жолдошуңуз жардам берет? Менин жолдошум деген мен жок, не существует биздин жашообузда, жок ал киши. Атаңыз, апаңыз барбы? Атам бар эми анан. Биз ошо Алтынар деген фонддон зекет фонд бар. Атайын бул исламда жанагы 5 парздын бири зекет бериш керек. Ошол зекетинен сизге ошо Кайып мырза бир 20 000 сом жардам берип атат. Bu 20 000 men zekat farzı. Bu alan akşam bu. Ben burası bizim çetik keldi. Allah razı olsun. Allah razı болсун. Рахмат, чоң рахмат силерге дагы. Allah akşam Allah. Эми муну балаңыздын ден соолугуна колдонуңуздар? Мен муну эмеге алып барам, больницага алып барып. 20 000 сом алам деп ойлодуңуз беле? Жок, негизи күткөн эмесмин. Продуктан эле жардам берет. Продуктан жардам берет экен. Рахмат Алтынар Зекет
фондуна ушинтип жалгыз боо энелерге жардам берип жүргөнүңөргө чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, силердин да келечегиңер кем болсун. Самое главное ден соолукта болгула. Азыр ошо Алтындар зекет фонду атайын сизге келген. Азыр биринчи бул жака кол коюп берип коюңуз анан. Сизге Алтындар зекет фондунан атайын 40 000 сом жардам берип атабыз. Бул ошо Хабиб мырза өзүнүн зекетине. Бу акчам менин мусулманча биздин закат. Мен парзы. Билем да закат биздин мусулман. Закат биздин парзы бу. Бу мен сизге кол десе жөнөйлө. Бу алал акчам. Burası bizim жеткизип келди сизга. Аллахтын акчасы, Аллахтын акчасы сиздин акыңыз дейт. Биз жеткизип койдук болгон ортомчубуз дейт. Ошо, бу алак акчам бу. Шу балдарыңыздын рызкысы Кудай буйрса. Бу алак разы болсо бурунча. Аллам разы болсун. Бурунча калганы Бүтүн зекет фонду. Ошол рахмат. Алак разы болсун. Акча күттүңүз беле мындай же күттүңүз? Жок, күтүлү. 40 000 сом алам деп ойлогон эмессиз да? Жок. Просто ваш адрес нам дали. Люди по чуть-чуть вам помогают. И у нас это мусульманский фонд. Да. Алтындар зекет фонд, это мусульманский. Молодцы. Вот хозяин фонда, это Хабиб Пайке. Хабиб. Он хочет тоже по чуть-чуть вам помогать. Надо помогать. Ой, такой. Да. Он такой простой. Так внук приезжает, помогает. Больше некому. Ну, люди тоже вам помогают, оказывается. Да, ну, они вот у нас Андрюша, это наш сынок. Это он наш сказал, сынок. да, Да, он дал ваш адрес точно. Да. И он нас помогал, чтобы вас быстро найти. Поэтому нам вот такую церковь, это хорошо. Нам и воду вот они помогли, сделали. И горячая, и холодная, теперь вода. 20 000 сом жардам. Вот Алтындар зекет фонду, это мусульманский фонд. Хозяин Хабиб Пайки, это генеральный директор этого фонда. Он хочет вам помочь, вот 20 000 сомов. Ой, боже мой. Вот, подпись поставь. Все. Бу я на мусульманский, это мусульманский меня Обязанность. Обязаны. Я тебе дам. Аллах разы болсын. За что, не за что, за Аллах. Аллах помогает. За Аллах. Да, За Аллах. помогает. А я вот сейчас на него молюсь, говорю, ты Бог, спаситель в этом году нам. За что, за Аллах тебе дам. Это 20 000 сомов, чтобы это вам пригодится, наверное, на лекарство. Ну да, конечно, да. Мы мусульман надо помоги, надо. Мусульманам надо помочь, надо. Да, я знаю, ну молодцы, спасибо вам большое. За Аллах, Аллах разы болсын. Не плачьте, не плачьте. Ничего, вы этот, читайте Алтындар зекет фонду. Спасибо большое вам всем. Аллах разы, Аллах. Спасибо, Аллах. Аллах, потом за Аллах. Не болейте. Не болейте. Ну, если что, это позвоните. Это мусульманская обязанность. Мы все должны помочь друг другу. Кто нас, это не... Разница нету, да. Я сам думал, китайский я.
Он сам из Китая же приехал же туда. Он сам Дунган. Мусульман. Там мусульман обязательно надо Он же не только вам, Ну вообще он же много людей помогает. помогаете людям. Да. Не знаю, что я не знаю, что за Аллах. Жекеле бир гана кыргыз халкына эле эмес. Жекеле баягы кыргыз элинде жашаган бир эле кыргыздарга эле эмес, бул жакта уйгурларга дагы, түрктөргө дагы, ошондой арасында ушундай орус улутундагы инсандарга да жардам берип атат. Муну азыр дагы эфирдин жүрүшүндө өзүңүздөр күбө болосуздар. Анан Андрюха, вы как это, им же помогаете навсегда? И, конечно же, люди пожилого возраста всегда имеют какие-то нужды. И, конечно, вот у них нужда, мы с ними говорили, уголь. То есть просто покупая с пенсии, как сейчас люди покупают мешками, и даже не знают, хватит им до следующей пенсии или нет. Конечно, всегда есть неравнодушные люди, которые могут просто где-то по своим силам где-то помочь. Но, конечно, эта помощь не всегда такая большая. Поэтому огромное спасибо вашему фонду, которые просто помогли, поучаствовали в жизни этих людей. Пусть действительно это будет добрым, большим, хорошим делом.